Здесь находится магазин Секшор, да? Прошок написано, по-моему. Октябрьский район. Акиму либо зам Акиму доложиться. Очень много народа, дети играют. Две площадки и один секшоп. Это умник, слушай, да? Ну, махтаем, штыки балдар, ойнотпаю. Так, сейчас мы находимся в 7-м микрорайоне, 24 апреля, да? Вот мы наблюдаем детская площадка сейчас. Дети играют. Там маленький парк такой, ну, где люди гуляют, скамейки стоят. Чтобы дети в свободное время могли выходить и играть. Ну, смотрите, это никак не будет соблюдать, разрешать нашей культуре, это во-первых. Во-вторых, это не подходит никакой этике. Это аморальное отношение, я не знаю, к городу будет, либо аморальное отношение прям к этому детскому аттракциону. Здесь находится магазин Секшор, да? Прошок написано, по-моему. Посмотрим? Прошок. Любовь. Октябрьский район. Акиму либо зам Акиму доложиться. Дайте информацию тогда также сотрудникам УКЗ. Да, мы его закрываем. Ну, конечно, ну как вы покажете? Надеюсь, не переживайте. Вот дети качели играют, да? Надо закрывать его. Возможно, сразу люди приходят, закупаются, но не прямо возле детей, да, которые несовершеннолетние. Это как минимум будет неэтично. Жағы тартып көрсетіп қойғыла, ел көрсін. Ну, мақтайм, кішкентай балдар ойнатпай. А вот мы видим вторую детскую площадку, которую сделали, да? Здесь люди гуляют. Действительно очень много народа, дети играют. Две площадки и один секшоп. Это умник, слушай, да? Надо убирать его закрыть. Составить комиссию Акиму, зам Акиму. Мы дадим информацию, надеюсь, в дальнейшем мы будем принять соответствующие меры. Это очень аморально. Не соблюдает никаким этическим нормам. УКМК кылмышкерлерди же болбосо ошол эки айыпталган адамдарды кармаганда, ички иштер министрлиги ошондой адамдарды кармаганда ошол жерге профиль анфас деп коет, ошентип сүрөткө тартат. Ошентип сүрөткө тартышып, аягында мага мындай расмий билдирме беришти. Расмий билдирме бул ФСБнын атынан. Расмий билдирме. ФСБ, мен дайыма айтып келем, ФСБ бизде абдан күчтүү деп. Мынакей бул далил. Бул расмий билдирүүгө мынакей азыр өзүңүздөрдүн экраныңыздарда да көрүп атасыздар. Бул жерде так көрсөтүп турат. Мага Орусияга кирүүгө эгерде сиздер уксаңыздар керек, буга чейин жанагы белгилүү болгон Орусиядагы шоуменди 50 жылга кирүүгө тыюу салса, мага өмүр боюга кирүүгө тыюу салды Орусияга, өмүр боюга. Мындан ары бул жерде ФСБ, Россиянын ФСБсынын билдирүүсүндө, эгерде мен дагы бир жолу ал жерге келе турган болсам, ушуну билип, анда мени ал жерде дароо камап, кылмыш иши козголот деп билдирме кылып, экинчи Орусияга таптакыр келбе деди. Бул эмнени билдирет? Туугандар, эки нерсени билдирет. Биринчиси, биз чынында эле Кыргызстанда ФСБнын карамагы күчтүү экенинин далили. Жана мен буга чейин канча айтып келем, жана Салам Кыргызстан, жана Баланча Түкүнчө деген Кыргызстан патриоттуу аттары сыяктуу кылып телеграм каналдарды кылып алган. Алардын Спутник телеканалы, азыр жаңы ачкан Нома телеканалынын баары, мурдакы болгон биринчи канал, РТР телеканалдарынын баары бул Орусияга ишендирүү, Орусиянын саясатын колдоо болуп, бизди пропагандалап, биздин мээбизди, башыбызды жууй турган инструменттер экенин дайыма айтып келчилем. Ошонун далили. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Анда сырткары жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз.